Саламатсыздарбы? 11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы тааныштырам. Кече Кытайдын чыгыш жээктериндеги Фуцзян аймагына жеткен Непартак бороону 6 кишинин өмүрүн алды жана 8 кишинин тагдыры дайынсыз болууда. Мындан сырткары Кытайдагы бороон мөндүр менен коштолуп, Гуанчжоудон Чэнду шаарына багыт алган учакка зыянын тийгизген. Жаракат алгандыгына карабастан учак аман-эсен кону алды. Эң негизгиси адам өмүрүнө зыяндар тийген жок. Ал эми Кытайдын батыш жагында жайгашкан Ак Суу шаарында жаан-чачын басаңдап калды. Үрүмчү шаарында болсо күн ачык. Казакстанда күн ысык болот. Борбор калаасы Астанада асманды булуттар каптап турат. Алматы шаарында болсо өткүн өтөт. Өзбекстандын кээ бир аймактарында абанын температурасы жогорку ченемди көрсөтүп турат. Фергана өрөөнүндө түштөн кийин бир аз жаан себелеп салкындашы мүмкүн. Ташкентте болсо 40 градуска ысык. Нукуста күндү булуттар кез-кез менен жаап турат. Түркмөнстанда кургакчыл күндөрдөн соң жаан жаа баштайт. Дашогус өрөөнүндө өткүн өтсө, Ашхабад шаарында күндүз күн бүркөлүп, кечинде жаан каттуу жаашы күтүлүүдө. Тажикстанда аба ырайы тез-тез өзгөрүп турат. Душанбеде эртең менен жааган жаан түштөн кийин токтойт. Хорок өрөөнүндө жаан-чачынга байланыштуу абанын температурасы 28 градуска төмөндөйт. Ходжент шаарында кара булуттар каптап турат, жаан кечинде жаашы мүмкүн. Ал эми Кыргызстанда эртең түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күңкүрөшү. Айрым жерлерде жаан-чачын каттуу жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз кээ бир райондордо 18-23 метрге чейин жетиши мүмкүн. Аба ырайы тууралуу кабарым ушул болду. Кайрадан көрүшкөнчө сак болуңуздар.